каалаганда көккө шаңшып чыга алган карт дүйнөнү карап жүргөн мунардан кайран кыргыз бүркүт эле бир кезде катылгандын калайманын чыгарган көктөн түшпөс көкүрөгү буюгуп көк деңизден чет деңизге уюлгуп борон болуп турган кайран кыргызым бу дүйнөгө батпай удургуп сынган буту канжыгага байланып сыр билгизбей сыр найзаны карманып атасынан калган жерден аламдыда кетер эле айланып бул жерде биз жашаган илгеричи Корол айыл өкмөтүндө жашаган элдердин тургундары ушул жерде турган. Ошондуктан айтып атам, жер биздики. Жер азыр договорду алар тарап койтот же биз тарап койтот, ошону мен билгим келип атат да. Ал жер аянты суудун астындагы 9-чу горизонталдык зоналарга өтөт. Жер аларга өтөт. Мен ушуну билгим келди, ошол. Жер өтөт экен туугандар. Кампыр өтөт. Ал жашоого не келгенин билчеле, ата журтун жандан артык сүйчеле, көр дүйнөнү садака чап көңүлгө, көкүрөгүн көкөлөп. Мирлан Райымов деген баланы кандай сонун кылып, бүтүндөй мамлекетке, бүтүндөй ошо Мирлан Райымов деген ушу Эмиле Рахматшыл бүтүндөй Кыргызстанда маалымат каражаттарына жеңип чыкпады. Маалымат пайдаланып. Эл ошонун гана маалыматына ишенип ынанып тура албады. Башка маалымат каражаттарын калпай калсаңар кече конокко чыкты. Мына күндөгү сөз эркиндигинин баасы кандай экенин көрбөйсүз. Көздөн учуп бийик тоонун шамалы, көз моккогон канаттарын уктаган, көрбөй калды тоолорду да таланы. Ал унуткан көп билжиген мекенин, ал унуткан каалаганга жетерин, ал унуткан теңир берген бийигин, ал унуткан улуу доорун кечеги. Нечен кылым токканада кысылып, үркүтүмдүн тукуму да бузулуп, көктү койчу көчөнүн чет жагына көргөн жанжак албай кушту учуруп. Токканада ток болуп калышмак, ток бүркүткөн эркеңдиси табышмак, улуулугу качып баратканынан унутулган уламыштай алыста. Көккө тарткан көнүмүт үзүлбөй, көр дүйнөнү көкүрөгү түшүнбөй, көтөрүлдү ал бир күнү асманга, көз ирмемге көрө калган түшүнүдө. Түбөлүк эч ким баш эмес, аны түшүнбөй коюу жакшы эмес. Бирок акыйкат айтсаң чоңдоргоң ар дайым эле жакшы эмес.